Урология медицинада улуттун генофондун караган тармактардын бири. Анткени жаштардын ден соолугу жана үй бүлөнү пландоо бул чоң маселе. Ушул жааттан алып караганда азыр көпчүлүк адамдар айрым ооруларды этибарга албай, күчөтүп же өнөкөт илдетке айлантып алгандар көп. Бирок соңку жылдары эркектердин саламаттыгына кам көрүү жана аны дарылоо үчүн өлкөнүн урология багыты заманбап диагностикалык жабдуулар менен толукталууда. Мурда эркектердин айрым ооруларын операция жолу менен дарылап келсе, азыр заманбап ыкма менен айыктырууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азыркы мезгилде жана трансурутальный резекция деп коет аппарат, Олимпус японский аппарат бар. Ошо менен жанагы аксакалдардын эркек жыныс бези чоңоюп кеткенде зарыгып албай калышат. Ошол ыкма менен жасап атабыз. Мурункудай сойбой кеспей да. Андан тышкары мурунку биздин эски аппаратыбыз жакшы иштебейт, таш талкалоо аппараты иштебей. Анын ордуна азыр жаңыдагы аппараттарды алып атабыз. Андан тышкары азыр мына дагы аппараттарды алган жатабыз, лапароскопический аппараттарды. Өлкөдө биринчи кезекте эле жүрөк кан тамыр оорулары, экинчи өпкө, анан бөйрөк оорулары көп кездешет. Акыркысы өтүшүп кетсе, тукумсуздукту шарттайт. Урологиядагы актуалдуу маселелер аталышындагы эл аралык илимий практикалык конференцияда ушул көйгөйлөр айтылып, адистер өз тажрыйбасындагы баяндамаларын жасады. Биздин урологиялык өзүбүздүн борборубуз бар. Илимий изилдөө иштерме иштеп атабыз. Жыл сайын жүздөгөн урологторду, андрологторду дайындап чыгарып атабыз. Илимий изилдөө иштери да абдан жакшы, чет мамлекеттик байланыштарыбыз абдан жакшы болуп атат. Азыр мамлекет тарабынан медицина тармагына, анын ичинде жаш кадрларды даярдоодо бир катар талаптар коюлууда. Маселен, жылына 1000 деген дарыгерлерди чыгарган Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын окуу программалары дүйнөлүк стандарттын талаптарына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизүү милдети коюлууда. Бул жерде талаптардын негизгиси студенттер практикалык сабактарда, клиникалык базаларда, бейтаптардын жанында, ошол жерде таңуу бөлмөсүндө, операция бөлмөсүндө жайгашуусуна ушундай көп көңүл бурулуп атат да. Жакын арада биз медициналык кадрларды даярдоонун жакшы моделине келебиз деп ойлойм. Аталган илимий практикалык конференция Кыргыз Республикасынын баатыры, Улуттук илимдер академиясынын академиги Мамбет Мамакеевдин 95 жылдык мааракесине карата уюштурулду. Белгилүү хирург өзүнүн 70 жылдык эмгек жолунда 30 000ден ашык операция жасап, 100 000 хирургиялык оорулар менен жабыркагандарды дарылаган. Ошондой эле ал 250 илимий эмгектин автору. Анын жетекчилиги астында медицина илимдеринин 15 доктору жана 25 кандидаты даярдалган. Хирург катары эң узак карьерасы 67 жаш 181 күн менен Гиннестин рекордтор китебине кирген. Айжамал Болот кызы, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.